Таранчы кемпир. Аңгеме. Авторы Алимжан Алибеков. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Кыргыз менен казак калмакты биротоло Астархандан өткөрө куугандан бери саяктан чыккан Балбак Баатырдын даңкы ала тоону ашып, казактын кең талаасына жетти. Кайда барбасын аттын күлүгөн, кыздын сулуусун тартуу кылышты. Кырыктын кырына чыгып калган Баатыр казактын аймончок сулуу кызы Бегимайды 4-чү аялдыкка алып, 2 уулду болот. Муну менен достуктун тамыры тереңдеп, бекемделсе болмок. Андай болбоду. Кызым күчөгөндөн күчөдү. Балбак Баатыр жигиттери менен Чаламандын чак түшүндө казактардын үйүр-үйүр жылкыларын айдап кетип жатты. Айласы кеткенде казактын кыйындары чоң жыйынга жыйылды. 12 канат боз үйгө билермандар батпай турду. Төрдөгү шукшугуй калпакчан Төрөбий сөз баштады. Бауырларым, казакка кыргыздан жакын эл жок. Бирок Балбак Баатырдын кылганы чектен ашып баратат. Таап айттың Төрөбий. Мал десе малыбызды, кыз десе кызыбызды бердик. Ортодон жүз башы Шамен аксакал үн катты. Туура, дешти отурган билермандар туш тараптан. Балбактын кысымы күчөдү. Эми кандай айла табабыз? Айткан менен чечимге келгенде баары жер карады. Кыянаттык кылса дагы ал бир тарабы казакка күйөө ала болсо, экинчи тарабынан канатташ элдин уулу эле. Кечеги кыргында калмактын далай баатырларын атынан оодара сайып, эки элде бирдей сый урматка жеткени да буга кошумча болуп турду. Аны өлтүрүп ортодогу достукту эч ким бузгусу келбеди. Ошентип, көпкө тартышып, келерки күзгө чейин чыдап турууну эп көрүп, билермандар туш тарапка тарады. Боз үйдүн сыртынан ортодогу сөзгө кулак төшөгөн ак элечекчен байбичеге эч ким маани бербеди. Бырыш баскан сүрдүү жүзүн буруп, акылдуу көздөрү менен билермандар кеткен жолду карап турду ал байбиче. Анашым, бийлерден акыл чыкпады. Келерки күзгө дейре күтөлү дешти, деди ичкериден чыккан жигит. Аны билем, Эржан балам. Андан көрө ишенимдүү жигиттен бирди чакыр. Көп болот анашым. Чай кайнамга жетпей эки жигит байбиченин бет маңдайындагы көлдөлөңдө малдашырып отурду. Душманды жеңиш үчүн анын сырын билиш абзел, балдарым. Балбак Баатыр боз үйгө киргенде да казактын баарын чаап алам дегенсип камчысын сүйрөп кирет. Ушундан билиңдер. Анысын билебиз, аже. Кандай эле кылабыз? Ачык согушка бармаңдар. Ынтымакка доо кетет. Андан не айла табабыз? Чыныгы Балбак ортого коюлган эттен кар жиликти гана алып, бир тиштеп кайра коет. Муну да билиңдер. Байкаганын бүт айтты байбиче. Чүкөдөй болгон бул кемпир учурунда Таразга чейин элди сурап турган Төгөш бийдин жесири эле. Карсада акылы тунук, жүргөн турганы тың немени эл боюна карап, таранчы кемпир дешчү. Тагдырдын тамашасын караңыздар. Эзелтен Баатырды андан ашкан Баатыр жеңип келсе, эми боз адырдагы таранчыдай болгон кемпир бет маңдайындагы душманын тирүү койбогон Баатырга каршы күрөшкө аттанды. Кимиси жеңер экен? Ошол жыйындан бир ай өтпөй Балбак Баатыр жигиттерин баштап казак абылдарын четтен кыдырды. Таранчы кемпир анын ар бир кадамын аңдып турду. Өзү жетпеген жерде баягы эки жигит жүрдү. Балбактан көз албаңдар. Ошентип кайра-кайра айткандан тажабады кексе кемпир. Баатырлар менен гана урушуп көнгөн Баатыр артынан калбай ээрчиген айлакер кемпирге түк маани бербеди. Ал эми таранчы кемпир билгенге оңой эмес болчу. Оңтойунан берип, ошол күнү бир бай казак үйүнө конокко чакырды. Балбак баягы адатынча камчысын босогодон сүйрөп кирип, адатынча төрдөн эмес, четтен орун алды. Дасторкон жайылып, колго суу куюлгандан кийин казактын салты менен устукан тартылды. Төрдөгү жигити айтылуу Баатыр ушул экен дешсин деп жамбашты алды. Байбиче жаңылбаптыр. Чыныгы Баатыр кар жиликти тандады. Аны бир тиштеп коердо эттин ичине катылган ийнедей ичке жыгач шиш тамагына сайылды. Билмексен, чыр салса ошол жерде кыргын болмок. Ошон үчүн дасторконго бата кылып, үйдөн чыккыча чыдады.
Жолдо болсо жигиттеринен уялды. Бир топ жол жүрүп, текенде инеме чыдатпай оорутканда гана бир жигитине каратып, тамакка сайылган учтуу немени алдырды. Батырдын өлбөй аман калганын уккан байбиче кийинки айласын катуу ойлонду. Мунун жаны бекем экен. Жакшылап даярданмасак болбойт, балдарым. Айтканыңыздай кылабыз. Таранчы кемпирдин бул жолку тапкан акылына ынанып турду эки жигит. Жыл айланбай мал семирген күзүндө жигиттерин баштап, Батыр кайрадан казактарга аттанды. Кексе кемпир да ушуну күтүп турган. Балбак Батырдын алдынан иттик бизден кетти, ушу киши күнөөлүү дешип, казанга от жаккан бечараны атка байлап, алдынан тосуп чыкты казактын төбөлдөрү. Балбак эзелки баатырлардын салтын улап, кеңпейилдик кылды. Ал учтуу шиш эт кайнаганда ажырабасын деген айла экен. Бул кишиде не жазык? Байланган жипти кыя кести Батыр. Амалдуу эл Батырды алкап, Төрөшбийдин байбичеси тиктирген 12 канат боз үйгө жол баштады. Эшик алдындагы жигиттер коноктордун аттарын алып, ар жактагы түркүктөргө байлады. Балбак Батыр төрдөн орун алганда, актаңдай акындар домбураны созолонтуп, анын кең пейилдигин мактап, ырдап киришти. Мактоо кимге жакпасын. Батырдын чекеси тердеп, акындардын бал тамган сөзүн тыңшап угуп жатты. Бул малда таранчы кемпирдин эки жигити Балбак Батырдын атын көздөй баратышкан. Айбанда болсо жаныбар ээсине кыянаттык болорун сездибейм, кишенеп, экөөнү өзүнө жолотпой турду. Адамдан айла качып кутулат беле. Байлануу атты бири чылбырдан катуу кармап, экинчиси оң сол үзөңгүгө жылаандын оосу чыланган чүпүрөктү темирди эмизе сүрттү. Экөө караңгы түнгө аралашып көрүнбөй калганда, коноктор колду жууп, аттарын көздөй басышты. Жол ката конокто көргөнүн ортого салып, бул казак менен кыргызда каата салтыда бирдей экенде баратышты. Ал эми жанагы үзөңгүгө сүйкөлгөн оо Батырдын кызыл кайыш өтүгүнүн таманынан өтүп, согончоктогу майда кан тамырларга таркап, баш мээни көздөй улам жогорулап отурду. Далай жол жүрүп, кубакынын ашуусунан өтүп, Семизбелге келгенде Балбак Батыр эстен танды. Коштоп бараткандар ошол эле жердеги боз үйгө алып кирип, көзү аңтарылып, оозунан көбүк аккан Батырды шырдак үстүнө жаткырышып, иниси Медетбекке чабарман чаптырышты. Анысы билген дарысын алып, күлүктүн күлүгүнө минип, Семизбелге жетип келгени менен тууруган ажалдан агасын алып кала албады. Бир боорунун жансыз денесин көрүп, казактар түбүнө жеткен экен деп, өз башын өзү мыкчыды, жан күйөр инисе. Эртеси ушул тушка кыдырата боз үйлөр тигилип, сансыз жылкы союлуп, буягы кетмен төбө талас, чүйгөк кабар жетип, көлдүк, жумгалдык саяктар тегиз келип, 3 күн 3 түн табытты боз үйдө кармап, чакырылгандардын аягы келгенде гана майрам сууга алынып, ак кепинге оролуп, шарият жоосу менен жаназа окулуп, сөөгө жерге берилди. Батырды жоктогондордун ыйы, кошогу далайга тыйылган жок. Жылдык өткөн соң таранчы кемпир эки жигитин чакырып, акыркы тапшырмасын берди. Атчан жигиттер 2 түндө жумгалга жетип, Батырдын мүрзөсүн таап, Куран окуп, кайра келген жолуна түштү. Байбиче аларды көрөр менен далай күн тынчы кеткен суроосун узатты. Айтыңдар бачым, Батыр ойго көмүлүптүрбү, же дөбөгөбү? Ойго. Шүгүр. Үнүбүз Кудайга жеткен экен. Эми урпагынан Батыр чыкпайт. Тынч жашайсыңар, деди таранчы кемпир жигиттерге батасын берип жатып. Аңгеменин аягы